Өлкөбүздө болуп жаткан кабарлардан баштап дүйнө окуяларына чейинки жаңылыктардан кабар алыңыз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Ал окуялардан кыскача. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы мүчөлөрү ант беришти. Бул арада премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Казакстандан ветеринарды көзөмөлдө алып салууну өтүндү. Учурда эч себепсиз чек арада жалгысынан 200дөн ашуун контейнер жана вагондор кармалып турат. Казакстан бийлиги теракт жөнүндө маалымат бергендерге акча төлөйт, бирок ал сыйакыны алуунун өзүнчө дагы шарттары бар. Осман кечиңиз менен кененирээк баяндоо өтөм. Өкмөт ошентип бүгүн өкмөттүн жаңы курамына киргендер парламентте ант беришти. Президент Алмазбек Атамбаев катышкан ант берүү жөрөлгөсүнүн соңунда каалоо тилектер айтылды. Бериле кетсек, бул ирет вице-премьер-министр Олег Панкратов кыргыз тилинде ант бергени менен өзгөчөлөнсө, Чолпон Султанбекова ант берип жатып окуй албай такалды. 9 ноябрдагы жалпы жыйында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөттүн курамын, түзүмүн, программасын депутаттар көпчүлүк добуш менен колдоп беришкен. Аткаруу бийлигинде 12 министрликтин 6-сы 4 вице-премьердин бирөөсү алмашты. Бүгүнкү жыйындын алкагында депутат Дастан Бекешев ушул өкмөт мүчөлөрүнүн берген антынын текстин өзгөртүүнү сунуштады. Анын жүйөсүндө ант бергенде андан күчтүү сезимдер байкалып, жагымдуу болушу керек. Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеринди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Башка кабарлардан Кыргыз өкмөтү чет элдик жарандардын Кыргызстанда 5 күн ичинде милдеттүү каттоого туруусун жокко чыгарган жаңы документ иштеп жатат. Юстиция, Тышкы иштер министрлиги анын каттоо кызматынын маалыматына караганда, милдеттүү каттоо мөөнөтү Кыргызстан менен алакасы бар дүйнөнүн 90 өлкөсүнүн жарандары үчүн 5 күн эмес 28 күндөн 90 күнгө чейин узартылышы мүмкүн. Бул өзүнө кээ бир өлкөлөрдүн бошотулушун камтыйт. Биздин жарандар кайсы өлкөдө кандай эреже жана тартип менен кабыл алынса, биз дагы аларга жараша 28 күндөн 90 күнгө чейин ошондой мүмкүнчүлүк беребиз. Аталган милдеттүү каттоого турган чет өлкөнүн жарандары болгондо алар кимдер, кандай шартта жогорудагы маселелер ишке ашат? Байланышта турган Эленора Сагындык кызынан угабыз. Ооба, ушул маалымат жыйынында жеңилдиктер Батыш жана Азиянын бир катар өлкөлөрүнө берилет делди, бирок ал өлкөлөр кайсылары так ачыкталган жок. Ошондой эле бул жаңы документке ылайык эми милдеттүү түрдө каттоого турууга жаңы кандай талаптар болот, жаңы да кандай документтер талап кылынат, бул суроо ачык дейдин калды. Маалымат жыйынын уюштурган ушу Тышкы иштер министрлиги, Юстиция министрлиги жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өздөрү азырынча бул баягы документтин долбоору чийик экенин моюндарына алышты жана бир аздан кийин бул боюнча дагы тагыраак маалымат берилерин айтып өтүштү. Негизинен жалпылап алып караганда ушул маалымат жыйыны өкмөттүн азыр ушул таапта, ушул жаатта иштер болуп атат деген аракеттерин көрсөтүү ишарасындай эле болуп калды. Ал чакта болсо ушул 4 ноябрда күчүнө кирген милдеттүү түрдө каттоого туруу мыйзамы ушул Кыргызстанда келип иш алып барып жаткан же болбосо эс алууга келген чет элдик жарандардын, туристтердин жашоосун бир кыйла эле татаалдантып, анан убайымга салууда. Негизи ушул миграция тууралуу мыйзам чет элдик жарандардын жашоосун кыйла татаалдатат деген дагы пикирлер айтылганы маалым. Эмне үчүн ушул жүйөлөр айтылып жатат, анан арыздардын негизги мазмуну кандай болууда? Ооба, бүгүнкү күнү ушул Бишкекте иш алып барган бир катар элчиликтер ушул маселеде парламент депутаттарына кайрылып, бул маселени тез арада чечип берүү өтүнүчүн билдиргени белгилүү болду. 15 ноябрда ушу жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитеттин төрага орунбасары Абдулвахап Нурбаев ушул бул маалыматты тастыктап, тактап жана өкмөткө ушул тез аранын ичинде, бир жуманын ичинде бул маселе боюнча бир кандайдыр бир жаңы документ сунуштап чечүү керектиги тууралуу баягы жолдомо, тапшырма берилгенин айтты. Негизинен ушул маселе боюнча айта турган болсок, бул жерде эң чоң көйгөй жараткан нерселер бул биринчиден тил маселеси болууда. Жана ошондой эле чет жерден келген туристтерге карата ушул Кыргызстанда киргизилип жаткан жаңы миграциялык эрежелер боюнча маалыматтык компаниянын жоктугу, чабалдыгын айтсак болот. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанга келген туристтердин баары эле орус тилин жакшы биле беришпейт. Кыргыз тилин дагы билбегендер бар.
алар үчүн ушул маалыматты алуу жагы бир аз аксап жатат. Каттоо кызматынан болсо ушул 11 каналына билдиришти. Негизи четтен кирип келе жаткан чет элдик жарандарга Кыргызстанда миграциялык жаңы эрежелер тууралуу маалыматты ириде биринчи ушул бажы кызматынын өкүлдөрү жана чек ара кызматынын өкүлдөрү, кызматкерлери билдириши керек экен. Бирок айтып өтүш керек, азыр ушул тапта англис тилинде жаңы миграциялык эрежелер тууралуу бир дагы мындай толук кандуу инструкция жок. Каттоо кызматы эми гана мындай инструкцияны иштөөгө киришти. Дагы бир маселени айта турган болсок, ушул башында мамлекеттик каттоо кызматы бул жаңы миграциялык эрежелерин алкагында каттоого тууруда чет элдик жарандардан 3 документ талап кылынат делген. Бул биринчиси чет элдик жарандын паспорту, экинчи анын баягы сураныч каты, үчүнчү болсо мамлекеттик төлөдү деген квитанциянын болушу. Бирок иш жүзүндө бул нерсе бир аз татаалданып калды. Ушу биз жүргүзгөн суромжоого ылайык ушул тапта чет элдик жарандардан милдеттүү каттоого тууруда ушул нерседен тышкары ал чет элдик жарандар кимдин үйүнө токтосо ошол адамдын дагы паспорту жана анын көчүрмөсү, мындан тышкары алар жашап жаткан ошол турак жайдын тех паспорту дагы талап кылынып жаткан экен. Тышкы миграция жаатындагы өзгөртүүлөр чет элдиктер эле эмес, жергиликтүү мамлекеттик органдар, жеке бизнес өкүлдөрүнө дагы кедергисин берчүдөй. Мына ушул жаатына токтоло кетсеңиз. Ооба, ириде ушул маселеде биз чыгым тартабыз деп өлкөдө иш алып бараткан туур операторлор камтамачылыгын билдиришүүдө. Эсиңиздерде болсо 1 ноябрда ушул бизнес коомчулугу ушул маселеде тегерек стол өткөзгөн жана ал тегерек столдо Кыргызстанга келген туристтердин жарымы бул өз алдынча келген туристтер жана алар Кыргызстанды неге тандашат? Бул жерде баягы визасыз режим иштейт. Андан тышкары каттоого туруу шарттары оңой деп ошондон улам Кыргызстан баягы алар үчүн жагымдуу, келгенге жакшы көрүнгөн өлкөлөрдүн катарына кирет деп айтылган. Эми жаңы ушул эрежелер иштей баштаганы ошол аларды убайымга салган нерселер көп боло баштады жана мунун эсебинен эми туристтердин саны 2 эсеге суюлуп кетет, азаят деген коркунуч бар. Өлкөдө иш алып барган ошол эле туризм департаменти дагы бул мыйзамга анча ичи чыккан жок деп айтсак болот. Мындан тышкары дагы бир нерсе, ошо каттоо кызматы буга чейин өзүнчө дагы баягы токтом долбоорун даярдады деген маалымат кеткен. Ал ошол документке ылайык Кыргызстанга келген 67 өлкөнүн жарандары үчүн жеңилдиктер каралмак жана аларда Кыргызстанда каттоосуз жүрүү мөөнөтү 5 күн эмес 30 күнгө узартылган болчу. Рахмат айтам. Кыргызстандагы чет элдик жарандардын каттоо мөөнөтү туурасында Элнора Сагынды кызы маалымат берди. Биз болсо башка кабарларга өтөбүз. Ал эми кечээ 16 ноябрда Москвада өткөн Евразиялык экономикалык беримдиктин өкмөт башчылары катышкан жыйында премьер Сооронбай Жээнбеков 1,5 жылдан бери кыргыз-казак чек арасында ветеринардык көзөмөл алынбай жатканын көтөрдү. Мындан улам өлкө биримдикке эркин товар ташууда мүмкүнчүлүктөр чектелип калып жатат. Өкмөт башчынын ырасташынча, казак тарап менен болгон акыркы кезигишүүдө аталган маселени чечүүдө көмөк көрсөтүүгө макулдук берилген. Бирок чечимдин кабыл алынышына бардык тараптардын дагы аракети керек деди. Өкмөт башчы учурда Казакстан кыргыз вагондору жана контейнерлери темир жолдон себепсиз кармалып жаткандыгын айтып өттү. Буга байланыштуу Казакстандын көмөк көрсөтүүсүн жана тийиштүү көзөмөлдөө органдары тараптар кыянаттык менен пайдалануу фактысын орун ала турган болсо, чара көрүүсүн Сооронбай Жээнбеков өтүндү. Ал эми биримдиктин жыйында болсо, Бажы кодексинин долбоору жактырылды. Бул документ дүнөлүк мыкты практика ишкерликтин кызыкчылыктары эске алынган. Евразия өкмөт аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстандын төрагалык астында Бишкек шаарында өтмөкчү. Эми Казакстандагы кабарлардан айта турган болсок, аталган өлкөнүн өкмөтү террордук коркунучтар тууралуу билдирүү тараткан адамга сыйлык көрсөтүү боюнча токтом кабыл алды. Документ келерки жылдын январь айынан баштап күчүнө кирет экен. Казак бийлиги өлкөнүн коопсуздугуна карата салым кошкон жарандарга карата 300 000 сомдун тегерегинде төлөнөөрүн белгилейт. Антике менен акчалай сыйлык айыпталган адам өз жазасын алса, анан кылмыш иши козголуп, бирок токтотулуп калган учурда гана берилет. Мындай маалыматты күч органдарына билдирген адамга болгон каражат банк аркылуу которулар айтылууда. Аталган долбоорду Казакстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы иштеп чыккан. Башка каналга которуп жибербеңиз, маанилүү делген дагы бул кабарлар калды. НАТОнун Ташкенттеги кеңсеси жабылды. Ири альянстын өкүлчүлүгү аталган маселе боюнча түшүндүрмө берди. Ызгар соктун айынан коңшу Казакстанда мектептер жабылып, учактар аба майданга кона албай жатса, 75 жылдык жолду баскан кыргыз керемети күнү белгиленди. Киного зор салым кошкондор сыйлыктар менен сыйланышты.
НАТОнун Ташкенттеги кеңсеси жабылууда дүйнө кубаттуулугу жана даярдыгы мурдагыдан чыңдалган эң ири альянстын аталган аймак боюнча өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, мындай чечим эч кандай саясий көз карашты карманбайт. Ошондой эле Өзбекстандын бийлиги тарабынан дагы эч кандай басым жасалган эмес. Болгону бул ички бюджеттү бөлүштүрүү иштерине гана байланыштуу экендиги айтылды. НАТОнун Борбор Азия боюнча иш алып баруусунун биринчилерден болуп Казакстан кабыл алгандыгын белгилей кетелик. Бул арада Америка Кошмо Штатынын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын шайлоо өнүктүгү учурунда Трамп Кошмо Штаттар НАТОдогу союздаштарына бирдиктүү коргонуу системасына кошкон каражатына жараша жардам бериши керек деген сөзүнө комментарий бергендер басыла элек. Алсак 2 күн мурун НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Британиянын гезитине жазган макаласында батыштын бириндеп кетүү ыктымалдыгы анын коопсуздугуна чоң коркунуч жаратууда деп жазган. Кайрадан Казакстандагы кабарлардан Астана шаарында 30 градуска жеткен сууктун айынан окуу жайлар, мектептер жабылды. Шаардык мэриянын интернеттеги сайтына жарыяланган маалыматта окуучулардын кайрадан билим алуусу качан башталары белгиленбейт. Бул арада аба ырайынын кескин суукташына байланыштуу учак каттамдары дагы өз ишин токтотту. Учурда Шымкент, Астана, Павлодар, Бангкок, Нью-Дели, Москва жана Сеул боюнча авиарейстер учпай турат. Жаңылыктар улантабыз. Жума күнү Кыргызстанда жол кырсыктарынан көз жумгандарды эскерүү иш-чарасы өткөнү турат. Статистикага таянсак, Кыргызстанда жыл сайын жолдо болгон унаа кырсыктарында миңдеген адамдын каны төгүлсө, бул сандын ичинде жаш балдардын саны 100дөн ашат. Анткени Дүйнөлүк саламаттык сактоо министрлиги 2020-жылдан баштап дүйнөдө көз жумган ар бир 3-чү адам дал ушундай кырсыктардын айынан өмүрү менен кош айтышаарын белгилөөдө. Жолдо коопсуздук, адам өмүрүн тооруган кырсыктар тууралуу Чынара Касманбетова менен баарлашабыз. Чынара айым, куш келипсиз биздин студияга. Беле кетсем, Чынара Касманбетова жол коопсуздугу деп аталган коомдук бирикмесинин жетекчиси. Айтсаңыз, мына биз жогоруда белгилеп өткөндөй, Кыргызстанда жол кырсыктар саны боюнча аймактагы алдыңкы орунда турарын айттык, бирок өкүнүчтүүсү ал кырсыктардын бир тобу адам өлүмү менен коштолууда. Баягы эскертүүлөргө карабай эле кандуу жолдо катталган бөдө кырсыктар азайбай келет. Кандай дейсиз, жол кырсыктарынын негизги себептери кайсылар деп ойлойсуз? Жол кырсыктардын негизги себеби көптөн көп эле айтылып атат. Мен бирок ошолорду кайра эле айта кетейин. Бул биринчиден айдоочулардын жаман даярдалышы болуп атат. Жаш айдоочулар жакшы билимди албай, практиканы албай, жакшы жолдорго чыгып атат. Ошондо билими жетишсиз болуп, көп кырсыктарга ошо жаштар тарабынан тартылып атат. Андан сырткары биз дайыма айтып келебиз, жол инфраструктурасы дагы начар болуп атат. Мисалы, знактар көп учурда начар абалда болгон болот. Жана жолдогу тиркемелер, чийиндер өчүп калган болот. Мисалы, Бишкек шаарын эле айта алалы. Негизги көчөлөрдө бар, же болбосо чоң жыйын болоордо алар чийилип, жаңыртылып атат. Бирок көптөгөн көчөлөрдө алардын чийиндери жок, знактар болушу мүмкүн. Аны көрмөйүнчө айдоочуга дагы өтө татаал. Светти алалы, түнкү учурдагы свет, такыр жетишсиздик, такыр жаман абалда болуп атат. Бул Советтер Союзунан бери калган освещение иштеп атат деп айтылып атат. Жакында кредит алып оңдойбуз деген жанагы убадалар көптөн көп эле айтылып келатат. Дагы бүгүн дагы айтылып атат. Эмки жылдан баштайбыз, инвестор табабыз. Бирок алар дагы жакшы бат чечилбей атат. Ушул освещение өтө кооптуу бир маселелердин бири негизи. Анткени жол кырсыктарынын 46% ушу түнкү убакытта болот экен. Түнкү убакытта ошол чийиндер көрүнбөйт да, чийиндер эмес, кишилер дагы көрүнбөйт. Ушундай абал бүт республика таандык болуп атат. Ошентип бул инфраструктура дагы өтө көп чоң ролду ойноп атат. Анан жоопкерчиликтин аздыгы. Ушу кандай айдоочу болбосун, жашпы, карыбы, жол эрежесин билсе, билбесе дагы оңой эле бузганга даяр, анан оңой эле бузушат. Массалык түрдө бузат деп айтсам да жаңылбайм. Мисалы, жакынкы убакта эле видеофиксатор аркылуу Бишкек проспект Чуй текшерилди го, бир проспект Чуй, анан Манас көчөсү. Ошондо 1 сааттын ичинде канчалаган миңдеген жол эрежесин бузуу катталды да. Аны ар бир ушу жол тиркелмесинен көрсө болот. Ошентип бул жерде эрежени билсе дагы, билбесе дагы жол эрежелерин оңой бузууда болуп атат. Бул эмнеден келип чыгып атат?
бул деген жоопкерчилик аз, аң сезим буга аз мындай төмөн болуп атат. Бул маселе өтө курч турганын сезбей атышабы же сезип туруп деле баары бир оңой бузууга барып атат. Анткени бизден жоопкерчиликтен кутулуп кетүү жолдору дагы оңой. Тааныштар аркылуу, телефон аркылуу чалып, же ошол май кызматкерлери менен башкача сүйлөшүп, штрафтарды мисалы ылдамдыкка бузуп атса, башка штрафты кичирээк көлөмдөгү штрафты жазып берейин деп өз ара сүйлөшкөндөр дагы көп болот. Ошентип жоопкерчилик өтө төмөн болуп атат. Биз жогоруда белгилеп өттүк, жылына миңдеген адамдардын өмүрү кыйылат деп. Бирок ушул катуу ылдамдык менен жүрүү жол кырсыктарынын эң негизги себептери делет. Айдоочулардын бул жаатта дагы жоопкерчилигин негизи сиздин оюңузча канткенде көтөрүлсө болот? Мен ойлойм, жоопкерчиликти көтөрүү үчүн ошол алар алган наказание өтө так болуш керек дагы. Сөзсүз ал ошол айдоочу ошону өз мойну менен көтөрүш керек. Айрыкча ушу өлүм учурларын алалы. Көп учурда буга эми мыйзамдагы бир чети шарт мындай болуп калган, түзүлүп калган. Эгер эки айдоочу ошо өлүм болгон учурда дагы өз ара сүйлөшүп арыз бербесе, анда ошол өлүмдөгү үчүн акча берип кутулуп атышат. Анда ошол эле айдоочу акчасын берет. Ал ошо өлгөн кишинин өлүмүн санашат, канча акча болот экенин, ошо койгонго канча акча керек. Анан ал киши эмне кылат? Ал киши эртеси эле машинеге отурат дагы, эртеси эле ошо жолго чыгат. Ошентип, бул негизи туура эмес мыйзамдын бир шарты болуп атат. Ошон үчүн ошол жоопкерчиликке тартуу маселеси өтө курчураак коюлушу керек эле. Буга мыйзамдар күчтүү иштеши керек эле. Ошол мыйзамдын эгер начар жерлери болсо, ошолорду кетириш керек эле. Биздин азыркы маалда көп депутаттар көтөрө башташты ушул жол кырсыктарын. Бирок алар көп учурда мындай кичине популисттик дагы идеяларды айтып коюп атат. Давайте анда жол кырсыгында айдоочу туура эмес болсо, анда паспортун алалы, же жанагы негизи ушундай бир мындай реалдуу эмес сунуштарды айтып коюп атат. Реалдуу түрдө келгенде ошол мыйзамды биринчи учурда болгон мыйзамды катуу иштетип берсе, ошол жардам болмок да. Реалдуу жумушта, турмушта көп закондор иштебей калып атат. Ошол эле мыйзамдарды биз сактабай коюп атабыз. Ошон үчүн бул тарапты өтө күчтөтүш керек. Адам өмүрүн алган жол кырсыгына себепкер адамдар өз жазасын алабы же жокпу? Өзүнчө багы статистика мамлекет тарабынан жүргүзүлбөйт экен. Сиздерде бул тууралуу изилдөөлөр, анан маалыматтар барбы? Биз деле азыр официалдуу статистика, официалдуу маалымат менен көп иштешебиз. Официалдуу эмес маалыматты алуу өтө кыйын. Бул керек болсо ошол эле Ички иштер министрлиги, же статистика уюму болобу, же Министерство здравоохранения болобу, өткөндө эле жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун семинары болгондо 3 күндүк ошол маселе да көтөрүлдү. 3 министерство болсо 3 башка маалымат бар. Ошентип ал ортодо дагы бул маалыматтар так эмес, официалдуу түрдө дагы 3 министерствонун маалыматы 3 башка болушу мүмкүн. Ошентип бул маалыматты азыр биргелештиргенге дагы аракеттер жүрүп атат. Бирок ошол аракеттер башталып, единая база данных деп коет. Ал түзүлөт дешкен, бирок алардын жыйынтыгы дагы эле угула элек. Ошентип бул маселе өтө оор маселелердин дагы бири ошол статистиканы, ошол маалыматты кантип жакшы баарын топтоп бир маалымат менен иштеш керек. Ошол маалыматты топтоп иштеп, кандай андан ары иштерди алып барыш керек. Ошол жумуш өтө начар коюлганда. Анан бизге дагы кыйын башка маалыматты чогултуш. Ошентип мен мурун айтып кеткендей, эки айдоочу жол кырсыгына учураган учурда ошол эки тең бири-бирине доомат официалдуу түрдө коюп арыз жазышпаса, ал регистрация болбой калат. Ошентип мындай регистрация болбогон учурлар өтө көп. Анткени көп учурда айдоочулар андан башка маселелер көтөрүлүп кетет, убактысын короткусу келбей, эми ушу арыз берсе, анан машинести штрафстоянкага койсо, анан биз жүрөбүз, штрафстоянкага төлөйбүз, анан следователь менен барып ызылдашып жүрүш керек. Анан булар тыйын үмүт өтөт, булар тигинтет деп атып, эки айдоочу тең ушул маселеден качат. Арыз бербей бул регистрация болбойт. Канчасы болбой атат, аны иликтеш өтө татаал.
муну бизде эмес, буга чынын айтканда өкмөттүн деле азыр чамасы жетпей турат. Рахмат сизге. Жолдо коопсуздук көйгөйүн Чынара Касманбетова менен талкууладык. Башка кабарлардан кыргыз киносуна 75 жыл толду. Улуттук филармонияда чоң маареке менен бул күн бүгүн белгиленди. 41-жылдын 17 ноябрында Кыргыз СССРнин эл комиссарлар кеңешинин токтоо менен Фрунзе шаарында кинохроника студиясы ачылган. Кыргызстанда алгач ирет тартылган тасма болуп 55-жылы лентага түшүрүлгөн Салтанат көркөм фильмин эсептелет. 60-жылдардан тарта кино дүйнөсүнө салымын таштаган бир катар инсандардын келиши менен бул тармактагы бир тепкичке жогору көтөрүлгөн деп айтсак туура болот. Маселен, Мелис Убукеевдин Тайгак кечүү тасмасы, ошол эле Төлөмөш Океевдин Бакайдын жайыты, Отко тазим, Кызыл алма, Көксерек фильмдери, ошондой эле Болот Шамшиевдин Ак кемеси, Геннадий Базаровдун Саманчынын жолу тасмалары эл аралык фестивалдарда бир гана жеңиш менен кайтып турушкан. Ошондой эле кыргыз киносунун ийгилигинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дагы бардык чыгармаларынын негизинде кино тасмалар тартылган десек болот. Кыргыз киносу келечекте мен ишенем өсөт деп. Кино кайсыл жагынан өсөт? Албетте бул тарбия таалим жагынан, жашоого болгон көз караш жана ошондой эле биздин айланып жүрүүбүздөгү эмне болуп жатат, ошолордун бардыгына мен ойлоном, келечекте ушул биздин жаш өспүрүмдөрдүн тагдыр турмушу, алардын жашоосу жана ошондой эле ушул убакытка көз карашы кандай экенин даңазалап тактап бере алат деген ойдомун. Ушундай жана башка да кабарларды биздин интернеттеги сайттан да окуп туруңуз. Дарегибиз 11 чекит KG. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Көңүлдүү кеч каалайм, саламатта калыңыз.